Пригород жалпы билим берүү орто мектеби. Пригород жалпы билим берүү орто мектеби Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Пригородное айылында жайгашкан. Мектеп 1986 жылы курулуп, пайдаланууга берилген. Мектептин долбоордук сыйымдуулугу 320 окуучуга эсептелген. Учурда мектепте 1-класстан 11-класска чейин 2279 окуучу билим алууда. Алардын 1167-си эркек балдар, 1112-си кыздар. Окуучулардын көптүгүнө байланыштуу мектеп дүйшөмбүдөн ишембиге чейин саат 7:30-дан 19:25-ке чейин 4 смен менен окутулат. Учурда араб элинин колдоосу менен 500 ороондуу жаңы мектеп имараты курулууда. Мектеп администрациясы 8 адамдан турат. Мектеп директору Муратова Гульдана Эгемназаровна, кыргыз тили жана адабияты мугалими. Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары Исмаилов Абдусалим Набиевич, дене тарбия мугалими. Курманбаева Гульмайра Асылбековна, биология мугалими. Баялиева Назгуль Абдыкеримовна, орус тили жана адабияты мугалими. Жалилова Гульназ Авалбековна, математика мугалими. Мектептин соцпедагогу Айдаралиева Гульнара Сабыржановна, орус тили жана адабияты мугалими. Мектептин уюштуруучулары Түлкүбаева Алия Турганбековна, башталгыч класстарынын мугалими, жана Расабекова Анара Расабековна, кыргыз тили жана адабияты мугалими. Мектептин педагогикалык жамааты 96 мугалимден турат. Анын ичинен 14 эркек мугалимдер, 82-си айымдар. Мектептеги физика мугалими Өмүрзакова Жаркынай Артыковна. Жогорку билимдүү Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетин 1995 жылы физика мугалими адистигин аяктаган. Пригород жалпы билим берүү орто мектебинде 2013 жылдан бери физика мугалими болуп иштеп келе жатат. Мектепте физика сабагына болгон окуучулардын кызыгуусу да өтө жогору. Так илимдер боюнча болгон ар кандай долбоорлорго да катышып, алдыңкы орундарды багындырып келишет. Тактап айта турган болсок, илимдеги кыздар долбооруна 10-класстын окуучулары Анарбекова Аманда, Кайыпова Аяна жана Калыбекова Самира, 8-класстын окуучулары Турдикулов Даниэль жана Саматов Шерзаттар барып, Күнөскана жана заманбап стилдеги акылдуу үй проектилери менен катышып, мыкты жетишкендиктерди көрсөтө алышты. Буюрса, жаңы курулуп жаткан мектебибиз бүтүп, атайын физика сабагына класстык бөлмө берилип, ар кандай методикалык колдонмолор менен шарт түзүлүп берилсе, физика илимине кызыккан окуучуларыбыз дагы да көбөйүп, келечекте мыкты проекттерди ишке ашырат деп үмүттөнөбүз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.